Камсыздандыруунун кызыкчылыгы кимге керек? Бир уч адамдар мамлекетти колдонуу менен өз кызыкчылыктарына жетүүнү көздөп жатышат. Анда эмесе автоунааларды камсыздоодон түшкөн пайданын орточо эсебин карап көрөлү. Кыргызстанда 1.100.000 машина бар. Ар бир машинага төлөнүүчү базалык тариф 3256 сом. Ошондо жалпы киреше 3.581.600.000 сом. Компанияларга түшкөн 100% акчанын 2% мамлекетке төлөнөт. Ошентип, мамлекетке берилген 2% салык 71.632.000 сомду гана түзөт. Арткан сумма 3.508.926.000 сом. Чыгаша деп биздеги жол кырсык ашыра эсептегенде 1.508.926.000 сом болсун дейли. Калган нак киреше 2 миллиард сом кимге калат? Мындан сырткары турак жайды камсыздандыруу да бар экенин эстен чыгарбаңыз.